Өткөндө ушу биздин комитетке келгенде мен сизге дагы суроо бердим эле, дагы ошол суроо берип коеюн, сиз жооп бергенсиз. Мына трудно доступный местолорго, малонаселенный пункттарда дейт, магистралдарда, туннелдерде, перевалдарда дейт, субъекттер туристический, например, Соңкөлдө дегендей, пастбищаларда ушундай. Эми урматтуу депутат, бул жерде биринчи очередде бул жерден эгерде байланыштын болуусу адамдардын коопсуздугуна байланыштуу боло турган болсо, например, мисалы үчүн мына Ош-Бишкек жолунда биз операторлор менен жумуштарды жүргүзүп, биз Ош-Бишкек жолун чыгышкандын кээ бир жерлеринде гана калган, такыр эле сигнал өтпөй турган жерлерине калган жерлерге биз колубуздан келишинче аракет кылдык байланыш баасына. Бирок берки мына сиз айтып аткан тоолордо аларга апарыш мындай караганда бир эле базовый станцияны куруш, бул эми 18-19 жылдын эсеби менен 6-7 миллион сом турат. Бардык эле операторлор ага макул болуп барып базовый станция курбайт. Ошону кесип этип атат. Статс-секретарь, сиз мынтип жооп бергенсиз мага. Тоннелдердин иштеринде, труднодоступный жолдордо азырынча акчанын жетишпегендигине байланыштуу, булардын баасынын кымбаттыгына байланыштуу биз кое албайбыз дегенсиз да. Сиз кое албайбыз дегенсиз, туурабы? Операторлорду лицензия алып аткан убакта операторлордун өзүн жанагы покрываемость боюнча, зона покрываемость боюнча жазылып турат. Биз Кыргыз мамлекетинин территориясында 100% покрываемость кылабыз деп турасыңар. Анан аны эсептеп көрсөм 2222, 2116, 2122 населенный пункт бар экен. Ошол населенный пункттун силерден сурасак айтып атасыңар, өткөндө ошо сиз эмес болчусуз министриңер. Биз 96% покрываемость кылып атабыз дейсиңер. Биз келип суроо берипкенде мага өзүңөр жооп бердиңер, 83% покрываемость болуп атат деп. Анан ошондо жанагы населенный пункттардын ичинен азыр 22 населенный пунктка связь жете элек экен. Bunun için, например, лицензия алып атканда силер айтып атасыңар, булар 100% кылабыз деп лицензия алып бизде иштейбиз деп азыр операторлор иштеп атат. В то время алар моуреки Ош-Бишкектин тегерегинен каерде эл көп болсо, каерде сотка элдер көп колдонсо эле ошол жерге өздүн станцияларын коюп эле акча таап атат. Анан булардын акчасы жетеби, жетпейби, ал доорого кымбат турабы, силердин эмне жумушуңар бар? Айтышыңар керек, койгула деп. Алардын чөнтөгүн силер эсептешиңер керек. Силер мамлекеттен акча бөлбөйсүңөр ага. Туурабы, туура эмеспи? Туура, сиз туура айтасыз. Бул боюнча ар бир жылга график түзүлөт. Сотовый связь жок айылдарды операторлор ортосунда ар бир жылы 20 чукул айылды байланыш менен камсыз кылуу. Ушул боюнча иштер жүрүп жатат, жүргүзүлүп жатат. Анда ар бир жылы 20дан деп атасыз населенный пунктта. 19-18 жылы эле 17 населенный пункт ошол связь жок экен да. Эмне үчүн сиз азыр элди заблуждение кылып атасыз, что каждый год 20дан деп. Бул жерде заблуждение киргизген жокмун, себеп дегенде эмени связьды дагы бөлүп карашыбыз керек. Это голосту берген, это экинчиси интернет менен обеспечить этиш. Азыр голос деле берип тургулачы биринчи. Жок, голос боюнча биз 2000 мен связьда 2000 жылдан бери жүрөм. Мен аябай жакшы билем Кыргызстандын кайсы жеринде эмне бар экенин. Ошол нарында жакшы билсеңиз, нарында кайсы айылда связь жок? Нарында эми мындай карасаңыз, 2005 жылдары биз операторлорду суранып жүргөнбүз, могул жака коюп берсеңиз. Азыр дагы жакшы, ар бир айыл өкмөттө бар жерде почти что бар жер. Азыр конкретно кайсы жерде жок экенин билбейм мен азыр. Билбейсиз, ошон үчүн сиз негизи бул жерге келгенге полномочияңыз деле жок. Негизи министрлер, замминистрлер өздөрү келип жооп берсеңиз, сиз азыр жөн эле баягы өзүңүздүн көп иштегенсиз мурун ошол жерде, ошон үчүн эле баягы карбаластап эле жоопторду берип атасыз. Негизинде андай эмес. Мен өткөндө суроо бердим эле.
Ат Баш районунда Кызыл Туу деген чоң айыл бар. Ошо жерде бир дагы жанагындай силердин антеннаңар жок. Калган айылдарда 2-3 ошол жерде жок. Ошолор барган сайын сурап атат. Качан бизге коюп бересиңер, койдуруп бересиңер? Мына айтканыма 4 ай, 5 ай болду. Бир киши барып коелу кызыгып. Ушундай менен займет этсиңер, силер ошол операторларды, жана сотовый операторлардын үстүнөн контроль жасашыңар керек. Анткени лицензия алып аткан убакта силерде жазылган. Биз Кыргызстандын территориясын населенный пункттарды 100% обеспечение кылабыз толук связь менен деп. А бирок ошону кылбай атасыңар да. Туура эмеспи? Мына азыр жолдордо жок связь. Мына биз айтып атабыз туристический эмелерде, например, Соңкөлдө канча миңдеген киши бар, сотовый телефон жок. Например, бизде Аксай Арпа деген чоң трасса жана Бишкек Торгар жолунда связь жок. Свет жок дейт. Мына мен өткөндө силердин министрге айттым эле, тиги бизде эме деген Кул центр деген бар Аксайда, светнен берип турат. Бир движение жок. Мен акимден күнүгө сурап атам, болдубу, болбойт. Жолдор бар. Например, жана Арпа деген жайлоодо мен только нарындык болгон үчүн айтып атам, бул баардык Кыргызстандагы мал баккан койчуларга, например, малчыларга тиешелүү. Биздин эле ошол Арпа Аксайда 3000ден ашык түтүн бар. Алардын баары связь жок отурат. Ооруй тиңдемде болду. Эми ушул заманда ошол жерде как раз Торгар Бишкек жол өтөт. Ошол жерде пограничный отряддар бар. Ошолордун баарында связь жок. Жалгыз Торгардан бөлөк эч жерде. Ушуну айтып эле кетип, силер деген мындай кылгыла да. Сотовый связьдарга задание бергиле, силердин законуңарда жазылып турат. Элдердин анан депутаттардын сунушу менен жаңы станция коюлат деп айтылып атат. Эмне үчүн тиги ошол мына биздин айткандарга до сих пор бир дагы движение жок. Силер сотовый связьды үстүнөн контролдоп, жыштык берип, лицензия берген силерсиңер. Ошондой болгондон кийин силер буларды контроль жасашыңар керек. Каждый точканы кай жерде связь жок, ошол жерге койгула деп настаивать этишиңер керек. Эмне үчүн Ош Бишкекте населенный пункттарга коет да акча алып жыргап жатат. Сиз азыр айтып атасыз, такыр актабай атат, анан акчанын жетишпегендигине байланыштуу деп атасыз. Сотовый операторлар качан актабай калды эле? Эми бул жерде аларга биз кайрылабыз. Ар бир айыл боюнча кайрылабыз. Ар бир айылда эгерде аларда мүмкүнчүлүгү болсо, эгерде акчалары жок болсо, аны эми өзүңүз айтасыз. Кандай сотовый связьда акча болбойт? Ушундай ушу бир 2-3 жерге антенна коюп чыгаша кылып койгонго эме кылышпайбы? Мындай бир силер ошону контроль жасашыңар керек, заставить этишиңер керек, койгула могу жерге деп план берип коюшуңар керек. Бир 2 жылда бүт Кыргызстандын территориясынын баарын сотовый связь менен обеспечение кылгыла деп задание берип коюшуңар керек, алар жазайт. А силер болуптур булар анан мүмкүнчүлүгү жок экен, анан рельеф туура эмес экен, свет жетпей атыптыр деген, андай деген болбойт да. Свет жетпей атабы, жетип атабы, кандай болуп атат? Лицензия берип аткандан кийин ошо договорго киргизип туруп, лицензирование киргизип туруп, ошо Кыргызстандын баардык территориясына сотовый связь жеткиришиңер керек. Мына 20-жылында Марска барып конуп атат. Марс менен сүйлөшүп атат. Ушу биздин Кыргызстандын ичинде бир кенедей айылдар, пастбиштер, байкуш малчылар. Кыргызстанды багып аткан эт сүт менен, продовольствие менен обеспечение кылып аткан элдердин баарында связь жок. Эң биринчи ушу менен займет эткен. Керек болсо могу азыр бизде перенасыщенный чында могу Бишкекте, например, Оштордо. Ошолорду алып барып койгула деп, бул силердин милдетиңер. Анан могу жерде бир закондор изменения кирет, эми ал азыр биз ошону даярдап атабыз, жана эми лицензирование ушунун баарын киргизиш керек. Эгер кайсы сотовый оператор коюлган задачаны аткарбаса, например, Соңкөл койду, ошону аткарып, ошондо лицензияны атазбайт этиш керек. Азыр мага сотовыйдан тиги жыштык берип койгула деген миллион фирмалар бар. Каждый коктуголотко связь коюп беребиз дегендер бар.